Мындан туура 1 жыл мурун 2020-жылдын 18-мартында коронавирус Кыргызстанда расмий түрдө алгачкы жолу катталган. Кыргызстандыктардын бул вирус менен алышып, эри-шаркак жашап баштаганына толук 1 жыл болду. Бул арада биз эмнелерди баштан өткөрдүк, кимдерден айрылдык жана 1 жылда эмнелер өзгөрдү? Биргеликте сереп салып көрөлү. Коронавирус дүйнө жүзү боюнча саламаттыкты сактоо тутумун сынады. Кыргызстан андан четте калган жок. Кызыл зонада иштеген пульмонолог Аклай Масаидова пандемия жогорку чегине жетип турган учурдагы окуяларды эстеп, буларга токтолду. Биз ошондо эң жанагы оор учуру десем ошондо ачылдык да. Тез жардам менен бул жерде аябагандай носилкада оор ооруларды баарын алып келишти да. Бизге больницага жаткырганыбызда эмне болду? Бизге биринчи сатурациясы 50-60га түшүп кетип, температурасы 39-40 ошондой болгон оор больнойлордо жаткырдык да. Мындай жеңил больной жаткан жок. Биринчи аябагандай оор больнойлор жатты. Мен ошондо күндө кирип 6 саат ошо форманы кийип алып 6 саат немеде өзүм барып көрүп жүрдүм да. Мага эң немеси реанимация бөлүмүндөгү жаткан оорулар. Аябагандай оор оорулар болчу да. Аябагандай реанимациядагы больнойлорду көрүп чыккан. Күндө өлүм неме болуп жатты да. Мындай болуп жатты. Анан бойлы жаштардын өлгөнү мен үчүн аябагандай эле оор болуп жатты да. Мен чынын айтканда башында киргенде эми пневмонияда муну мынча эле неме кылышат деп чынында коркпой эле киргенмин да. Мындай эми биз пневмонияны өмүр бою эле иштеп жүрөбүз. Эми ушул пневмонияны ушунча проблема кылышат эми деп эле чынында башында киргенде мен спокойно эле киргем. Анан киргенден кийин жанагы больнойлордун абалын көрүп, тяжелойлугун көргөндө менде чынында коркуу сезими болду да. Пандемия это какая-то бир аябагандай эле оор болду. Реанимациядан кайрадан палатага которгондо кадимкидей сүйүнчүмүн да. Кадимкидей сүйүнчүмүн. Уже жакшы болду. Уже палатага келди деп. Биринчи больнойлор чыгып үйүнө кеткендеги тоже аябагандай эле сүйүнгөнбүз. Биринчи ошо кирип аябагандай оор болгондо мен айтып калдым да үйгө барганда. Өлгөндөр аябагандай эле көп болбоду. Жанагы кара мешокко ооруп эле анан ошонун алып барып даже эме кылып коюшпаду. Плюс сотрудниктерибиз ооруганда чынында оюңа келет экен да. Неужели мага дагы жугуп, если вдруг ушул жерден өлүп калсам, семьямды көрбөй калам, бала чакамды неужели ошонун ары көрбөй эле ушунун ары кетип каласың деген баары бир неме болот экен да мындай. Муну каалайсыңбы, каалабайсыңбы, какой-то бир коркуу сезими болот экен да. Эртең менен вот сменден чыгат 8-де врач, медсестра. Түштөн кийинки киргенге сменге жок болуп калат да. Жок болсо ошондо врачтарды ушундай жок болуп жатат, кириш керек кайра, оор болуп жатат десең, унчукпай хорошо деп кирип кетишти да. Бизден вот иштеген сотрудниктердин эмеси экен да, медсестралар деле, санитаркалар деле ушул жерде жетишпей жатат, бул жерде оор болуп жатат десе, ошол жерге макул дешип эле колдон келгенинче жардам беришти да. Мен ошондо чынында ыраазы болдум. Анан менин телефонума да без конца неме кылып жатышса, жана WhatsApp менен жөнөтүшүп, общий состояниясы неме кылып, онлайн деле назначение кылып жаттык. Ошол маалда бул деле эффективдүү жардам берди. Анализ кылабыз да, ошондо бизге декабрдан баштап эле пневмония менен тяжелый больнойлор түшө баштаган экен. Бизде двухсторонний пневмония какая-то тяжелый деп эле ошондо мына бөлүмдөгүлөр баарыбыз бир сыйра ооруганбыз биз. Баарыбыз ооруганбыз. Мен да ооруганмын да. Даже үй бүлөбүздөгүлөр да, анткени биз үйгө алып барабыз да, ошолор да ооруган да. Ооруп баарыбыз лечение алып, эми биз бул жерде жүрүп эле лечение алабыз да. Ошондой болгонбуз. Мен ушу ковидке киргенден кийин бир топ эле спокойно болуп калдым го. Көп нерсеге жиним келбей, жумушта деле, үйдө деле урушчак болбой калдым го. Анан сабырдуу болуп, анан жанагы бизде кыргызда айтат го, Кудайга шүгүр деп, барга да жокко да как-то мындай сабырлуу болуп калдым го. Анан
анча мынча майда чүйдө андай мындайга жиним келбей калды. Эң неме кылганым мындай карап башкача карадым. Анан экинчиси ошо ковидте жүргөндө мен эмнени байкадым? Бизде жакшы адамдар көп экен. Ошо именно ошондой ситуацияда иштегенде көрөт экенсиң да, жаманы да жакшысы да бар экен. Бирок жакшы адамдар көп экен. Колунан келген жардам берип, анткени муну айтканым, ошо биринчи киргенде бир күндө 4 бригада кирет да, каждый 6 саат жанагындай врач, 2 медсестра, санитарка. Бизде ошондо сотрудниктерди аябагандай урушпадыбы? Ошо Аккемеде гостиницага жаткырып алып, биз өзүбүздүн немеде сотрудниктерди өзүбүз лечение кылдык. Анан биздин коллектив чоң да, улуттук госпиталь. 34 отделениябыз бар. Анан мурда анча-мынча врачтарды мындайлар таансаң ий деп, азыр болсо мындай баратканымда аябандай саламдашышат да. Кээ бирөөсүн таанып неме кылам, азыр весь госпитальдын баары менен саламдашам да. Илдет ооруп бейтапканага түшкөндөрдүн эле өмүрүн албай, медицина кызматкерлери да бул оорунун курмандыгы болушту. Алардын катарында дарыгерлик кесипке эми гана киришип, пандемия учурунда ыктыярдуу түрдө кызыл зонада иштеп жүрүп каза болгон Айдинай Мырзабекованын окуясы баарыбыздын жүрөгүбүздө калды. Жапжаш кыздын ар бир өмүр үчүн күрөшкөн каармандыгы улуттун сыймыгына айланды. 4 кызыбыз, ошо Айдинай экинчи кызыбыз болчу. Ошо кичинекей кызыбыз Жанель 6 класста окуйт. Ал ошо эжесин азыр ошо эжесин өткөнүнө көп ай болсо дагы ошо күн сайын эстейт. Эжем мындай миткен, эжем менен тияк баргам, эжем могу китепти оку деген. Анан эжем сен медик болосуң деп айткан, мен ошол эркини аткарышым керек. Мен Кудай буйрса ошо медик болом деп азыр ошо сабагын окуп отурат да. Анан мама мен жакшы окушум керек, эжекемдин жолун жолдошум керек деп. Анан ошо Германияга барып окусам деген максат бар болчу. Анан ошо Жанель айтат, мама мен деле ошо Айдинай эжекем жаза албай калган иштерди мен жасасам, мен деле ошо Германияга барып окусам кандай болот деп ошо алдына максат коюп атат да. Ошо Кудай буйрса ошо ишке ашса деп ойлоп атабыз. Ден соолук берсин Кудай. Анан ошо күн сайын эстейт, Куранды окуйт, өзү жаттап алды. Ошо мурда билчү эмес, ошо эжекеси каза болгондон кийин Куранды окуп. Азыр ошо мен башында өзү жалгыз окуй албай чогуу окуп жүрдүк. Анан азыр өзү жалгыз окуп, өзү багыштаганда кантип айтам деп атып тез эле үйрөнүп алды. Анан бүгүн ошо мектепке барып келатып ыйлады, балам аябай мен ушунчалык сагынып кеттим деп мындай өзү эметет да, аракет кылат да, бизге ыйлаганын көргөзгүсү келбейт, уже эскирип калды. Анан мама менен папам жаман болот деп, анан бирок бүгүн мектепке барып келатып менин жанымда туруп ошо аябай айтып ыйлады. Мен Айдинай эжекем менен могу китепти окугам, Айдинай эжекем менен могу кинону көргөм, ошону эстедим, мама мен бүгүн бирдеме болуп атам деп ошо кээде ошондой болуп калат да. Эстейт ошону аябай. Анан ошо аты өчпөс үчүн эмне кылабыз деп ошо менден сурай берет. Аты өчпөсүн эжекем деп. Каза болор күнү 13-нде июлдун өзү бизге чалып, анан түштөн кийин чалган ошо эки. Кандайсың, жакшысыңарбы тиги деп, анан өзүң кандайсың? Кыйналган жоксуңбу, чарчаган жоксуңбу десек, жок, деп эле чарчаган жокмун. Бул жерде баары жакшынакай уюштурулуптур. Чарчабайбыз, эс алып учур менен эс алабыз, тамагыбыз жакшы. Анан костюмдар защитный баардын ойдогудай бир зарар болбойбуз. Баары нормалдуу. Жанагы обсервацияда киши саны аз. Деп бизге ушундай баары жакшынакай кылып айтып берди да. Анан бирок биз ушу 2 жумадан кийин кетишибиз керек. Ордубузга келе турган топ толбой атат. Анан ошо топ толбогондугуна байланыштуу биз кийинки срокко дагы макулдугубузду берип кол коюп берип атабыз. Анан буларга эми защитный костюм бузулбаш керек, 12 саат чыдашыңар керек, чечпешиңер керек. Булар чечкенден кийин обязательно жаңы костюм комплект бериш керек да. Анан ошо экини бул баягы биз жакшылап сактан деген боюнча ошо сактанып чынында чечпей эле жүрөттүр да. Же суу иче алышпайт, же туалетке даже элементарно бара алышпайт да, бул костюм чечкенге болбогондуктанчы. Анан булар жана чогуш дегендер ошо айтышты, ошо биз сменден чыгып эле баягы тердеген боюнча тиги костюмду чечебиз. Анан шашып ушуп душка кирип жуунабыз дейт. Суу саган эмелер сууга абдан тоюшат экен. Суу саган абдан суудан ичип туруп, тамак ичкилесе, тамак ичкенге шая жок, эс алып жатып алышат экен, чачат да. Анан эс алып турушуп,
кайра тамактангыла, сменге даярдангыла дейт. Тамактан плотно жеп алайын десе, чарчап жеп калды да биринчи. Анан сменге чыгарды жеп алайын десе, кайра баягы 12 саат костюм чаңдыш керек, туалетке бара албайт. И алар уже эми ошонун баарын расчеттошуп, жарым чашка кофе ичишкен, бизге пряник алма жеп эле болду дейт да. Анан ошентип бул иштеген балдар айтат, биз тиги алды бир 11 килодан арыктадык дейт. 7 килодан 5 килодан ошо 2 жуманын ичинде ушундай интенсивный арыкташыптыр да. Костюм менен жүрүшүп жанагындай режим менен иштегендечи. Ана булар соответственно эме болот да. Жанагыча вести чүрсө, тамактанган аз болсо, эс алгандары да аз болсо, 12 саат ушу нагрузка болду да, бул чындачы. Тиги балдар уже кулап туруп иштешиптир. Анан биздин кыз чыдап бүгүн каза болду мынакей. Анан эс ушундай мамиле менен иштетсер, бүт жапжаш балдар экен дедик да, медик дегенер. Бүт эле студенттерге көбүнчө. Эс монтип берсер, эртең дагы 2-чөө, ар күнү дагы 5-6 ошентип отурсалар баары кырылып калса, анда кыргыз элин ким дарылайт? Силер мындай убактысында азайтып, бул медиктерге деле кичине аяр мамиле кылып, эртеңкини ойлосоңор, буларды кичине условия түзүп беришиңер керек. Буларды аман сактап калып, анан күчүн алгыла, бирок мындай как-то в меру эметкиле да. 12 сааттар бул ашыкча турбайбы? Мына биздин кыздар ошо жанагынча ооруган кишилерди, кыйналгандардын баарын көрүп туруп, жүрөгүнө топтоп, жанагы ден соолугуна нагрузка болуп ушу, каза болду. Хотя бы кийинкилерди аман эсен алып калгыла. Ошондон кийин өзгөрүүлөр болду режимде? Буквально ошо 1-2 күндөн кийин ошо чогулуштар болушуп, анан болгон обсервациянын баары 12 сааттар жоюлуп, ошо 6 саатка кыскарып, уже жарымы срок иштеп калышты. Анан биз ойлойбуз, один ай чтоб кийинкилери аман калыш үчүн ошо биздин кыз каза болуптур да, бир четичи. Эгерде ошо чечимди кабыл алыш үчүн ошо биздин кыз каза болуш керек болчу экен да. Адамзаттын башына келген бул сыноо ынтымакты, биримдикти курчутту. Өмүр менен өлүмдүн чегинде турган оорулууларга өлкө жетекчилиги системдүү жана масштабтуу түрдө кам көрө алган жок. Ушундай оор абалда бейтаптарга аба концентраторлорун, дары-дармек, карантинден улам обочолонууга алынып жумушу жок. Киреше булагы токтоп калган калкка азык-түлүк жактан жардам берген кыргызстандык ыктыярчылар дүйнө элине үлгү боло алышты. Үйүмдүн ушул жери склад болчу. Биздин фонддун, Элим Барсынбы фондунун кеңсеси шаардын сыртында жайгашкандыктан мен үйүм бир аз борборлоо болгон үчүн жанагы шаардын баары тосулган эмес беле. Анан ыктыярчылар келип кеткенге ушул жер ыңгайлуу болуш үчүн балдар менен сүйлөшүп ушул жерди склад кылып алганбыз. Ушул жер подвал. Анан мен элге терең ыраазычылыгымды билдирем, себеби жалгыз Инстаграмдагы Нурсултан Байназаров баштап бизге жардам бергиле деген элдер өзүнүн бир бөтөлкө майынан баштап 2 миллион сомуна чейин алып келип эле берип атышты. Мынакей силерге ишенебиз, таратып бергиле деп. Ал менен бирге пандемия биздеги чыгармачылык чөйрөдөгү ынтымакты күчөттү десем туура болот. Себеби буга чейин балким ыктыярчылыкка мындай бел байлабаган, көп маани бербеген дагы кесиптештерим дагы ыктыярчы болуп иштеп, өздөрү средства индивидуальной защиты костюмдарын кийип алышып, маскаларын тагынып алышып, жерлерди кыдырып продуктлар таратты. Эми Ош флагман болуп, башка Жалал Абад, Таластардагы өтө жакшы өзүнүн кызматын көрсөттү. Бул жакшы тарабы эл ынтымагын көрсөттү, жакшы тарабы эл өзүнүн бекемдигин көрсөттү, чыдамкайлуулугун көрсөттү. Жаман тарабы биз 7000ге жакын расмий түрдө гана инсандарды өлтүрүп алдык. Бул расмий түрдө гана, себеби бардыгыбызга белгилүү болгондой, июльдан баштап гана пневмония менен COVID-19 статистикасын бириктирип башташты. Биздин саясий система, биринчиден саясий системанын астында турган саламаттык сактоо системасы даяр эмес дегенибиз, эчтеке дегенибиз. Бул системаларыбыз түп тамырына чейин чирип өзгөрүүгө дуушар болгондугун дагы бир жолу пандемия тастыктады. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, июльда, августта күндүзгү стационарлар панический түрдө ачылып баштады.
ресторан, мечиттерден баштап жөнөкөй бир складтарга чейин эле дневной стационар, күндүзгү стационар деп ачылып атты. Бул өтө жаман көрсөткүч. Ал менен бирге биздин саясий аткаминерлер элдин шоподой кайнап турганда кайгысычы. Ошондо дагы колун мындай эмес, мындай салган учурлар байкалды. Биз баарыбыз жана изилдөөнү окуганбыз. Бул менин сөзүм эмес, бул политмердин изилдөөсү. Миллион турган ИВЛ аппараттарды 5 миллиондон, мына жакында эле уктук биз бахилаларды канча 10 эсе кымбат алгандарын, сис костюмдар жана башка нерселер. Мунун баардыгы өтө жаман көрсөткүч. Саясий система эл ушунчалык тажагандан улам бул пандемия октябрь окуясындагы себептердин бири болду деп мен толук айта алам. Анан дагы бир жаман жери биздин система медицинаны коюп мындай оор абал келгенде экономиканы да калып кете албайт экен. Кереги жок учурда баарыбызды жаап үйгө бекитип майда, а керектүү учурда элдин баары кырылып атканда кара июлда баарын бошотуп ээн эркин бастырып коюшту. Ал тургай Абылгазиев өзүнүн тиги жумушун тапшырып кетип атканда калп айтпасам бир 108 киши сүрөткө түшүп анын ичинен экөө эле маска кийип турду эле да. Эми кандай сабактарды алып чыктык? Эч кандай сабак алып чыккан жокпуз. Биздин элибиз азыр көчөгө чыксаңыз, ошо пандемия болбогондой эле маскасы дагы жок, социалдык дистанцияны дагы сактабастан жүрөт. Биринчиден, Б дагы эле баягы кошунам айтты, интернеттен окудум жана башка деп үйдөн дарыланууну улантып атабыз. Бул эскиче система. Дарыгерлерге дагы эле кайрылууну токтотпой мындай өздөштүргөн жокпуз. Эң негизгиси биздин алмашып келген жаңы бийлик дагы эгер жаңы толкун келе турган болсо ошондой эле даяр эмес. Ошондой эле больницаларда аппараттар жетишпейт, ошондой эле больницага кислородный подача жок, ошондой эле биз протоколдорду жаңылай элек. Биз болгону 4-чү протокол менен иштеп атабыз азыр. Ошол эле биздин коңшуларыбыз казактар, орустар, өзбектер 7-8 протоколго чейин жетишти. Биз болсо улам өзүңүз изилдөөнү окудуңуз да, улам бир чыккан протоколду, акыркы бир протоколду бир чиновник өзүнүн сейфинде болгон 3 ай сактап отуруптур. Мунун баардыгы мындай даяр эместигибиздин кабарын берет. Мен жана менин үй бүлөм бул ооруга, бул илдетке биринчилерден болуп калдык. Бул майдын аягында, июндун башында мен бир тууган эжем жуктуруп, анан мен ошону интернетке жарыялап, мына биздин үйгө дагы жетти дегенде, мага көп кишилер сен ушинтип калп айтканың үчүн өкмөттөн же масондордон, америкалыктардан канча сом алдың деп жазгандар бар. Менде бир жерде ал скриндер дагы сакталган, фейктер да жазып берет. Анан мага бир нерсени өзгөрттү аң сезимимде. Биз дагы эле жалпы жонунан караңгы экенбиз. Биз жалпы жонунан дагы эле манипуляцияга, кандайдыр бир мындай теория заговора деп коебуз го, анан ошолорго ишене берет экенбиз. Мага бул нерсе чоң сабак болду. Менин жашоого болгон приоритеттерим 100% дебесем дагы бир 80% өзгөрдү. Адам баласы бул негизги өзөк, анын өзөгү ден соолук, калган баары анын четинде айланып турат. Жумуш дагы, акча дагы, карьера дагы, тааныш дагы жана башка. Бул биринчиден. Экинчиден, ошол ден соолукка кам көрүп аткан, саламаттык сактоо системасында иштеп аткан дарыгерлерге болгон сый урматым мурун деле бийик болчу, бирок азыр кыйла бийиктеди. Коронавирус бай кедей, жаман жакшы, жаш кары, чиновник же карапайым дебей баарына бирдей апаат көрсөттү дейт саясатчы, инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо мамлекеттик агенттигинин директору Алмамбет Шыкмаматов. Баарынан даяр Кытай дейли, баарынан даяр Англия дейли, Германия дейли. Аларда эмне болду? Аларда да элдер көп өлдү да. Мына эң даяр деген ошол Европада эл көп өлдү да. Анда чоңдун баары аман калат эле го. Мисалы үчүн да. Мына мен деле ошол депутат, лидер фракция, мен деле чоңмун да. Ошондой эле сактап калууну чоңдорго өзүнчө бир мамиле түзүлсө сактап калат эле го менин келечегимди. Согуш маалында эле болду. Кимди ким көрдү? Врачтар жок, эч ким жок. Канча деген врачтар, профессорлор, мына чубага же эмне деген адам эле. Мына ошолорду кетип калышты. Мен ойлойм бул бир аламат. Бул бир трагедия. Бул тагдырга байланган бир кырсык. Мен жеке ушул башыман өттү. Ар бир эле кыргызстандык билип сезип атса керек. Ошол кезде биздин медицина
системасында кандай бир көйгөйлөр бар экени көрүндү. Врачтар даяр эмес, протоколдор даяр эмес, инфраструктура даяр эмес. Жана согуштагыдай эле болбоду. Эл ошондо бири-бирин аябай жардам берип, бирин-бирин колдоп, колунда жогу колунда баарына берип дегендей бир араң эле калды окшойт да. Көп адам өтүп кетти, көп адам ары барып бери келди дегендей. Менин келинчегим да ошол маалга туш келип калды. Ар ким ар кандай дарылап аткан. Ким эмнени оюна келсе ошондой кылып аткан да. Бирөө тияк 4 протокол иштеп аткан. Бирөө бир протокол менен иштесе, экинчи врач экинчи протокол менен, үчүнчүсү экөө тең жарабайт, меники туура деп ар кандай бирдиктүү бир протокол болгон эмес да. Негизинен эле ар бир адамдын антибиотикке болгон реакциясы ар башкача. Мисалы үчүн меники башкача, сиздики башкача. Ар кимге ошону проба алып туруп, анан кимге кайсы антибиотик дал келсе ошону сайыш керек да. Мында жөн эле ой келди эле антибиотик деп эле сая беришкен да. Мисалы үчүн менин келинчегиме мен ойлойм ошо Клексан сайылбай калган деп. Бизди киргизбей койду да, жабык болуп калды. Эмне кимди ким көрдү, буржубайды танбастуу болуп атты. Мен бир күнү жулунуп кирип барсам, ичинде аба жок. Бир баш айланган бир санитар жүрөт. Баш айланып калыптыр. Адам аябай көп келип, трагедия болуп ошол кезде багы аны да түшүнсө болот да. Анын алда адам да, алда бирөөнүн баласы да дегендей да. Анын баш айланып сөзгө түшүнбөйт. Суроо берсең суроого жооп бере албайт. Медсестра чарчаган, врачтар жок. Баары удаленка сырттан иштеп атат. Сыртта туруп алып да больнойду дарылайт деген жок да. Больной врач деген жанына келип дарылаш керек да. Ал ошол фамилия муга муну сай деп онлайн режиме дарылаганда ал болбойт да. Медсестра мен ойлойм ушул Клексан сайылбай калган, же унутуп калган, же эмне болгонун билбейм. Анткени мен барып кечинде саат 4-тө кирип барып эле жулунуп эле красный зона болсо эмне болсо ошо жуксун деп эле кирип баргам. Анткени дайын жок, жооп бербейт. Барсам араңдам алып отуруптур да. Врач жок, эч ким жок. Ошондо мен эртең алып чыгып кетем, бүгүн чыда дегем, ошо түнү кетип калып атат. Эми ошол трагедия. Анан мен азыр күнөөлөйүн дейм, бирок кимди күнөөлөйсүм? Врачтар колунан келгенин жасашты да, алар деле атайын кылган жок. Колунан келгенин жасашты, бирок колунан келген жок. Жанагындай чаржайт болуп калды. Эми азыр мен ошо маалыматты алып атам да, азыр бирдиктүү стандарттуу протокол бар. Ар бир адам келгенде эле сразу эле азыр анализди алып, кайсы антибиотикти сайыш керек, канчалык деңгээлде сатурациясы жатпаш керек, басыш керек, эмне тамак ич керек, кандай алып жүрүш керек, бирдиктүү протокол иштеп алышкан да. Ошондуктан азыр мындай айыккандардын саны көп болуп атат. Эми статистикалык көрсөткүчтөр боюнча азыр айыккандар көбүрөөк да. Эми бул трагедия, бул душманга да каалабай турган трагедия да. Туруп эле эң жакын адамың кетип калганы бул жаман. Маркум саясатчы, жогорку кеңештин экс-спикери Чыныбай Турсунбековдун кызы Айдай Турсунбекова эң жакын адамы атасын жоготкондон берки 1 жыл оор өткөнүн белгилеп, канчалык көп өлүм катталса да коомчулукта өзгөрүүлөр байкалбагандыгын айтат. 2016-дан баштап карап чыктыгында канча киши жыл сайын каза болчу деп, 16, 17, 18 деп. Анан 2020-жылдын ошо 5 айын алганда эле июлдан баштап декабрга чейин ошондо деген 6200-300 кишиден ашык каза болуптур. Бирок бир жылда караганда бул 6800 киши ашык каза болуптур да. Бирок эске алсак, карантин убагында биз үйдө отурдук. ДТПдан азыраак киши каза болду. Криминал деген бар. Ошонун баарынан мындай караганда 2020-жылы коронавирус болбосо Кыргызстанда, бирок биз ошо үйдө отурганда ошо азыраак киши өлүшү керек болчу мурдакы 5 жылга караганда. Бирок биз 6800 кишиге ашык каза болуптур. Анан азыр биздин Саамдык сактоо министрлиги айтып атат, официально расмий түрүндө 1400 эле киши каза болду деп. Мен ошо канча жолу суроо бердим, макул, андай ошо калган 6000 мындай. Эми 6500ден ошо 1,5 алып коелу, 5000 деп коелучу, ошо 5000 киши анда эмнеден каза болду? Айтып бера аласыңарбы, түшүндүрүп бера аласыңарбы деп жооп ала элекпиз дагы элечи. Ошон үчүн деген эми мен ишенбейм, өзүм чын эле ишенбейм, өзүм дагы көргөн статистиканы 1,5 киши каза болгон деп коронавирустан ага ишене албайм да. 6000 дегенде ал көп абдан. Ал деген канча киши, ал канча үй бүлө мындай караганда жоготту.
атам больницада жатканда бүт эле биздин ошо башка элде эле биз аптекалар бир аптекадан экинчи аптекага түнү бою чуркап жүрдүк, дары издедик, кислородный концентратор деп. Анан эми абдан мындай оор нерселер болгондо, мисалы реанимацияда жатканда мен айтып берген, бул атам жаткан реанимацияда эле эмес, көп эле больницалардан көп кишилер менен жолуктум да, жакындарын жоготкон же больницаларда жаткан врачтар такыр жетишкен жок. Мисалы атам өзү айтып берген болчу, биринчи күнү жатканда биз кечинде сүйлөшсөк, ошо эч ким жок да, врач кыркырсаң да таба албайсың депчи, палаталарга эч ким кирбейт деп. Андан кийин ошо атам реанимацияга түшүп калганда, жанында мындай бир киши каза болгон 3 саат дейт, эч ким алган жок дейт, жетишкен жок врачтар дейт. Болгон да жок, жетишкен жок. Анан ошо ооруган пациенттердин жанында эле уже каза болуп калган кишилер жатышкан депчи. Бул мораль тарабынан, психология тарабынан да абдан оор да. Коронавируста эң мындай маанилүү бул психологическое состояние деп коет да. Өзүңө кандай ошо ишенесиң, айгаласың, айгалбайсың, жаныңда ушунча көп өлүм көрүп атсаң, ошо өтүп кеткен кишилер жаныңда сааттар менен жатса, мындай 2-3 саат, 4 саат жатса, албетте уже моральное состояние деп коебуз го, ошонусу түшүп баштайт да. Бул дагы абдан чоң роль ойноду деп ойлойм. Андан сырткары мен абдан көп ошо Гансиде жаткан кишилердин туугандары менен жолуккам. Гансиде абдан оор болду. Аны ал жерде реанимация даяр деп айтышкан болчу. Ал жерге ошо абдан оор акыбалда пациенттерди жиберишкен болчу. Бирок чындыгында Гансиде реанимация ачылгандан 2 жумадан кийин араң ачылды. Анан кишилер өзүнүн туугандарын алып барганда врачтар өзүлөрү айтат, бизде эчтеке жок, дары жок, аппаратура жок, ИВЛ жок, эч нерсе жок. Мүмкүнчүлүгүңөр бар болсо, сүйлөшө алсаңар, инфекционкага алып кеткиле, нацгоспиталга алып кеткиле депчи. Анан мисалы Ганси менен нацгоспиталь бул деген абдан ушу өлүм боюнча биринчи орундагы жерлерде. Баарыбыз эле ошо күбө болдук деп ойлойм, ушул бүт окуяларга деп. Врачтар өзүлөрү айтып берди, ушинтип ушундай болгон, биздин жетекчилигибиз ушинтип орун бар болсо да бербей депчи. Телефон звонок менен эле буга бересиңер, буга бербейсиңер деп айтчу деп. Пациенттер өзүлөрү, ошолордун туугандары айтып берип атышты да. Эми баарыбыз эле укканбыз, билгенбиз, больницаларга жатыш үчүн акча да берип атышты. Анын баарын баарыбыз билебиз. Ошол учурда коронавирус менен күрөшүү ыкчам штабын жетектеп турган мурунку вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова азырынча ал окуяларга баа берүүгө эрте экенин айтат. Ковид алгачкы жолу катталган учурда мамлекеттин алдында биринчи кезекте вирустун андан ары жайылуусуна жол бербөө милдети турду дейт ал. Коронавирус башталганда биз мындайча айтканда толук кандуу даяр болбой калдык. Буга көптөгөн себептер бар. Ошол эле биздин социалдык экономикалык абалыбыз, ошол эле саламаттык сактоо системасынын даяр болбой калганы. Анан ошонун баары тең мен ойлойм бизге мындай бир кыйынчылык алып келди. Азыр көп кишилер айтып атпайбы, ошол өз убагында жанагы маскалар, эмелер да жок болуп калды деп. Бул жерде бир нерсени баса белгилеп кетиш керек. Бизде тилекке каршы ошол коронавирус башталганда бир дагы даже кичинекей цех жок экен. Өндүрүш цех ошо маска чыгарган. Демек биз болсо мындай эме менен эч бир мындай алектенбептирбиз. Анан Кытайдын менен чек ара жабылды, башка мамлекеттер менен чек ара жабылды. Алар дагы ошондой бир медициналык уюмдарды чет мамлекетке чыгарбаганга буйруктарды кабыл алды биз сыяктуу. Ошонун баары тең кыйынчылык алып келди, ошол коргоо костюм маскалардын жок болгонуна. Январдын аягында 27-синде штаб иштеп баштады. Февраль марттын ошо 18-ине чейин биринчи ошол максат коронавирусту мамлекетке киргизбөө турду. Анан марттын ошо 18-инде тилекке каршы биринчи уже каттоолор болду. Азыр комиссия бир нече убакыт мурун комиссия өзүнүн корутундусундагы жыйынтыгын берген, бирок мен ойлойм бул жерде дагы деле чоң мындай бир изилдөө керек. Азыр эртерээк го дейм да, жыйынтык чыгаргангачы мына кайра эле мына азыр эмнегедир кичине мындай рост болуп атат да, көбөйүү болуп атат. Анан мен ойлойм ошонун баарын тең биз чоң бир изилдөө жасап,
ким эмне жасады, ким эмнени жасаган жок, дагы ошондой учурлар болсо мамлекет кандай иш алып барыш керек, ошонун баарын тең мен ойлойм убакыт келет го деп. Азырынча жана комиссиянын айткандары менимче кичине эртерээк толук камдоо болгон жок. Анан кичине мындай медиктерди дагы айыптагандай болуп калды да. Мен ойлойм ошол убакытта медиктер болгон каражатка ылайык, болгон билимине ылайык, болгон вообще системада кандай шарттар түзүлсө ошого ылайык абдан жакшы жумуш алып барды. Бул эми кичине мен уже кеткенден кийин болуп атпайбы? 150 сомдон эмне болгон бахила экен, андай изилдеш керек го деп. Мен ойлойм ал жанагы мындай 5 сомдон саткан бахила нестер, бул наверное атайын бир кандайдыр бир материалдан балким жасалганбы. Анан мен ойлойм эми атайын эле 5 сом турган, 5 тыйын турган нерсени 150 сомго сатып алуу, ошону кылган адамдар жоопкерчиликти дагы сезип жазашты да. Демек аны изилдеш керек. Жөн эле бахила 150 сом дебей, эмне болгон бахила экен, балким кандайдыр бир атайын материалдан жасалганбы. Аны ойлош керек. Концентраттарды ошончо мен айтып атпаймынбы? Изилдегенге сөзсүз түрдө убакыт келет. Аны изилдеш керек. Балким кимдир бирөө коронавирус биякта болуп атса, бирөө бизнес жасап аттыбы. Аны да караш керек. Ошондуктан мен ойлойм ошол маалда кимдир бирөө атайын ката кетирип, же болбосо ошондой бир зыян алып келсе, сөзсүз түрдө жоопкерчиликке тартыш керек. Мени дагы сурашат, сиз жоопкерчиликти сезип, жоопкерчилик тартууга даярсызбы депчи. Албетте. Жана комиссиялар иштеп атпайбы, тергөө жүрүп атат. Анан ошол атайын билип, ошону жасаган жоксуң деп, далилдеп, ошону менин күнөөмдү далилдеп, ошонун баарын айтса, албетте биз моюнга алабыз. Өлүмдүн саны күн санап өсүп, каргашалуу июнь деген ат менен калган июнь, июль айларында өлүкканада иштеген адистер дагы чыныгы баатырдык көрсөтүштү. Иш жүзүндө кемчиликтер албетте болбой койгон жок. Пандемия абагында мен бул жерде иштегем. Анан бизди смендеп бөлүп салган начальство. Биз 3-4 кишиден соятканбыз. Канча сөк келип атканда ошо маалда биз бөлүнүп иштегенбиз. Эртең менен саат 8:30 баштап 5-6-га чейин иштегенбиз. Түн ичинде деле элдер келип алып кетчи, түн ичинде деле соятканбыз. Аракет кылып элдерге жардам берип, мындай айтканда күнү түнү менен иштейдик ошо маалдачы. Бизди ачтырбай алып кетсе болбойт. Бизде баары эле ачтырып, биз сот медэкспертиза болуп, бизде закон боюнча биз ачтырып бериш керекпиз. Бирок андайлар болчу, тергөөчү разрешение жазып берет, сойдурбай алып кетсин туугандары деп тергөөчү разрешение берсе, биз бере беребиз. Бирок эч нерсе кагаз, кара кагаз, өлүк кагаздар берилбейт колуначы туугандарга. Ошону түшүндүрүп туугандарга алар алып кетчү ошондой. А так бизде тергөөчү постановление чыгарат, токтом изилдеш үчүн. Эмнеден каза болуп кетти. Биз ошо токтом менен иштейбиз. Туугандарга жугат, ошо коркунуч болду. Что алар зона рискте, уже возраст алардыкычы. Анан ошо туугандарды ойлоп коркуп аткам. Алар үйдө отурушту, самоизоляцияда. Жумушка мен эле чыгып аткам. Бизди 14 күнгө алып салса карантинге эч ким иштей албай калат да, эч ким калбай калат. Бизде ушу аз эле киши иштейт да. Анан бизди 14 күнгө отургузса иштей албайбыз. Эч ким иштебейт. Костюмдарды мен баягы башында көргөндө ишенген эмес элем. Врачтарды көрүп жана ботинкасынан коюлат дегенде мен мындай ишенбей, анан өзүбүздүн да ошондой башыбызга келди да. Эртең менен кезин бир саат, 2 саат иштегенден кийин уже суу болот. Азыр күнүнө 1, 2, 3, 5 чейин пандемия учурунда күнү түнү чарчап 2 ай бою почти тынган жокпуз да. Бизде ар бир сөп келип неме алгандан кийин обязательно жуулуп, анан жанагындай немелер менен дезинфекцияланып, анан ороп, сыртынан пакетке неме кылып, анан алып кетип атты.
анан башка жактардан может туугандары больницадан аркы берки кылып алып кеткенде да алар өзү врачтар уруп берип атты болуш керек да. Ошо врачтар уруп берип туугандарына киргизбей неме кылгандар. Эми туугандарын киргенден коркот да ал кезде. Врачтар өзүлөрү эле ороп жайга чейин жанагы немен жеткизип спецмашиналар менен атайын өзүнүн ошентип көмгөндөр болот да. Ошол учурда катуу неме болду. Күндүз түнү эл тынган жок. Келет ыйлап келип атканын көрүп жаман мындай эме болот экенсиң. Адам жоготуу болгондо кээде алар менен кошо ыйлаган күндөр болот. Эми алып келип кайра чыгарып берип атсаң элдин баары карап турат, ыйлайт келип. Анан мен өзүм башында ошо жаңы башталып 1-2 келип атканда коркуп бул мындай экен, көп экен деп мен үйгө да барбай жүрдүм. Бир 3-4 күндөй барбай калган күндөр болду. Чалып ушундай болот деп мен барбай эле турайын деп анан уже аягында коркунуч деле жок болуп калды. Эл үчүн кызмат кылабыз, эл үчүн өлүп деле калабыз деп неме кылдык, иштедик. Кызыл зона болуп айтылат да бул. Кызыл зона деп неме кылды. Анан анализ алды биринчи 1-2 жумадан кийин алды го демизден. Анализ алды, анализ таза чыкты. Анан бүткөндөн кийин мен өзүм кайра барып повторный тапшырдым. Таза эле чыкты, баары жакшы эле чыкты. Экинчиси да таза чыкты. Коркот экенсиң эми үйдөгүлөргө жууп калабы, теги кичинекей балдарым бар, ошолорго неме болбосун деп. Бияктан чыгып атканда бет кийимдерди которуп, жуунуп, даже дезинфекция кылып, хлор менен үстүнө чейин куйган болду. Кечинде баарын тегеректерин бүт хлор менен чачып, дезинфекция кылып, баарын неме кылып туруп, күнүгө эртең менен кечинде ошондой неме болуп турду да, дезинфекция болуп турду. Бир күндө 2 жолу. Бир күндө 2 жолу. Анан чачып атканда анда-санда өзүкө да неме кылып койдурду. Спорт тармагына келсек, футбол боюнча Кыргызстандын курама командасы ошол тапта дүйнө жана Азия чемпиондугуна тандоо оюндарын өткөрмөк. Бирок чек аралар жабылып, беттеш белгисиз мөөнөткө жылдырылды. Жыл айланып, курама команда Жапония курама командасы менен беттешери айтылды. Даяр турсак, бизди эч жака чыгарбайт да, башка өлкөгө киргизбейт. Анткени өзүңүздөр көрүп аткандай адам деле өлүп атат. Риск көп бар да, ошон үчүн мындай олимпиада эмес, биякта адамдарды кандай айтсам, больницаларга андай жеткире албай, ошон үчүн үйдө эле ушундай карантинде үйдө эле отурган жакшы болчу да. Карантин кетип калганда анан уже акырындан уже баштап олимпиадан любой эле күн ойноп койсо болот да. Любой эле күн кылып, футбол деле ушундай просто ошо карантин убагында үйдө отуруп ушун кичине эме болуш керек да, мындай өзүңдү сактап. Негизи бизде көп деле беттеш болуп, жана курама командабыз деле токтоп калып, эми бүт эле токтоп калды да. Биздин дагы 3 оюн бар болчу. Ошого эми июнда биз Япония шаарында ойнойбуз, 3 оюн ошол жакта деп чечилди. Анан Кудайым буйрса майдын ортолорунда биякта Африканы ойнойбуз. Эми Кудайым буйрса акырындан ачылып келатат. Датасы бирок бүгүнкү чейин чечилип болчу. Анан Африкадан федерацияга эмеге келип кагаздар келип, анан ошо Японияда деп чечилишти да. Японияда 3 оюн ошол жакта болот деп. Азыр биздин только Кыргызстан чемпионаты башталды. Ошого эле даярданып атабыз. Негизи аяка бир айда, бир жарым айда даярданабыз да. Карантинде мен үйдө болдум, Кара Балтада. Анткени меники жер үйдө. Эми жер үйдө көп нерсе кыласың да. Анткени үйгө чыгып, короодо топ тебесиң, тренировка кыласың, үйдөгүлөргө жардам бересиң, эми жумуш кыласың да, эч жака чыкпай эле. Квартирага отурган эчтеке кыла албайсың да. Телевизор көрөсүң, тамак ичесиң, кайра жатасың.
ошонусу кичине мындай психикага да, жаш балдарга деле, чоңдорго деле мындай эме болуп калды да. Эчке деле чыга албайсың прогулкага. Биздин үй бүлөгө мындай чоң деле таасир тийген жок, анткени үйдөгүлөр көп деле эшикке чыккан жок. Мен деле өзүм ооруган деле жокмун, анткени мен операция болуп ошо үйдө тренировка кылып, өзүмдү мындай кандай айтсам карап үйдө эле отурдук. Миниск болгом. Анткени көптөн бери бутум ооруп жүргөн, анан ошо бутум ооруган сыяктуу оюнга да чыгып жүргөм, уколдорду коюп. Анан уже ушундай карантин болуп калганда уже көп пауза болуп калды да 2,5 ай. Ошон үчүн бат эле операция кылып алайын дедим. Бир 2-3 президент обещать эткен, анан билбейсиз эми ушундай жанакы Азия, биз Азия чемпионатынан келгенде площадьта премьер-министр анан бизди президент примать эткенде баары эле бизге обещать эткен да, стадион кылып беребиз деп. Билбейм негизи азыр кандай болот. Жок, аткарылган жок. Эми негизи баары эле кандай айтсам обещать этет, бирок элдин көзүнчө айтып коет, анан эл деле айтат окшойт, унутуп калды депчи. Бирок элдер, болельщиктер эч унутпайт мындайда. Илдет билим берүү тармагына чоң соккууру менен бирге жаңылыктарды да алып келди. Аралыктан окутуунун кыйынчылыктары, мугалимдердин сабак берүүдөгү түйшүгү, балдардын психологиясындагы өзгөрүүлөр көңүл чордонундагы маселеге айланды. Мектептер жабылды, окуу жайлар жабылды, ошол учурда тиги көбүнчө мектеп окуучулары психологиялык жактан жабыр тартты. Анан көбүнчө бул жерде ата-энелер дагы мындай бир нерсени туйдук, анткени баары тең эле мектепке байлап койгон, мугалимге ишенип койгондор көп болду. Бир жыл ичинде балдардын, мисалы үчүн азыркы изилдөөлөр боюнча дагы бир жыл аралыгында ушу балдардын психологиялык жактан жабыр тарткандары, алар мисалы үчүн социумда окуп аткан, мисалы үчүн коо менен аралаша албай, өз алдынча бир багы социалдык түйүндөргө, интернет булактарына араганда азгырыктарга азырылгандары, балдар депрессияга кабылгандары, арасынан суицидке баргандары да болду да. Ошондуктан бул пандемия негизи дүйнө жүзүндө, анын ичинде Кыргызстанда аябай эле чоң сокку болду. Анан биз баягы негизи эле дайыма эле биз 2 жылдан бери эле баягы эме санариптештирүү жылы деп келебиз, бирок чындыгында эле ушул учурда билдик. Санарит деген эмне экенин, эч кандай даяр эмес экенибизди билим берүү тармагы дагы бул жактан аябай аксады. Балдар бош эле эмне кыларын билбей отуруп калышты. Анан мектеп тармагында мисалы үчүн кээ бирөөдө онлайн өтөбүз дешти, бирок онлайн эмне экенин түшүнгөндөр жок болду. Ортомун, улумун, кичи улумун ортосунда ажырым болду, анткени улумундагы мугалимдер башында ошол биз цифровизация десе биз эмелеп ойлойбуз да, WhatsApp'та группа ачканды же WhatsApp'ка киргенди элечи, бирок чындыгында биз атайын платформалардын иштегенди билбегенибиз билинди. Анан ошонун баарын үйлөнүп биз отработка кылгыс чакты, билим берүү тармагы аябай эле артка кетти. Андан дагы былтыркы бүтүрүүчүлөргө дагы чоң сокку болду. Анткени мисалы үчүн менин да өзүм окуучуларым бар болчу, мен интернатта иштейм. Ошо окуган окуучулар 11 класста аяктап атканда, мисалы үчүн жалпы республика тестирлерден багы аз балл алып калышты. Андан кийин мисалы үчүн чет элге тапшырган окуучуларым болду, абитуриенттер. Алар аяктын платформасына, аяктын эмесине адаптация боло албай атат азыркыга чейин, анткени алар Кыргызстанда тияка кете албай атышат азыркы учурга чейин. Плюс ошол эле учурда окуу жайларга тапшыруу дагы онлайн түрүндө өттү. Кээ бирөө мисалы үчүн жогорку окуу жай кандай экенин билбей калышты, студент кандай экенин билген жок. Азыркыга чейин мисалы үчүн студент болгонду билбейт, группалаш ким экенин билбейт, мугалимдер ким экенин билбейт, онлайн өтүп атат. Бирок мисалы үчүн жогорку окуу жайлардын системасы башкача, аякта АВН бар, башка нерселер бар. Аларды азыр баягы адаптация алып бүтө албай атат да. Анан мисалы үчүн биз Zoom деп көбүнчө Zoom'ду пайдаланып ошо менен ар кандай конференциялар уюштуруп атат билим берүү тармагында. Бирок Zoom'да дагы башында өзүчө болуп элементардуу тиги звукту өчүргөндү билбегендер пайда болду өзүчө да. Анан атайын окуучулар өттү, бирок анын баары тең мындай жыйынтыгы тескери сокку берди. Ошондуктан билим берүү тармагында бир топ өксүк болду. Анан негизги дүйнөлүк изилдөөлөрдө ошо билим берүү тармагы 5 жыл артка кетти деп айтып атат да. Эгер дүйнө 5 жыл артка кетсе, анан биз канча жыл артка кеттик аны билбейбиз да. Ошондуктан бул тармакта аябай эле чоң жоготуулар болду. Анан азыр дагы кайра ошол дагы изилдөөлөр бар экен. Эгер ошол балдарды дагы ошол жабыркаган балдар, билим берүүдөн артка кеткен балдар кийин дагы мисалы үчүн артта калышы мүмкүн, психологиялык жактан жогору тартканы кайра психологдон иштеш керек дегенчи. Ошондуктан бул адам калыбына качан келет,
дагы белгиси да. Мисалы мен көп мектептеги мугалимдер менен сүйлөштүк, окуу жайдагы мугалимдер менен сүйлөштүк. Көбүнчө мектептеги мугалимдер азыр көп нерсени үйрөнүп алып атат. Анткени мунун плюс жактары бар. Анткени ошол могул технология тармагын жакшы өздөштүрүштү. Алар мурун жөн эле слайд жазап койсо, азыр платформалар менен онлайн тесттерди алганды үйрөнүштү. Окуу жайларда дагы ошондой мугалимдер, улумундагы мугалимдер ошондой иштегенди үйрөнүштү. Негизи эле биз өз алдынча саморазличияга көнгөн эмес, биздин элч өз алдынча окуу деген болгон эмес. Ошондуктан студенттер менен иштешүү, өз алдынча тапшырма аткаруу алар мындай дээрлик жок эс болду да. Бул пандемиянын кээ бир жеке секторго, мисалы үчүн курстарга, ошол эле учурда сырттагы мисалы үчүн кээ бир университеттер атайын онлайн электрондук китепканаларды ачты, онлайн курстарды уюштурушту. Ошолорго плюс болду да, анткени кээ бирөөлөр сырттан мисалы үчүн тилин өстүргөнгө, өз алдынча үйрөнгөнгө жол ачылды деп ойлойм. Алар мисалы үчүн сырттын биздин эле чөйрөмө чектелбестен ошо чет мамлекеттин китепканаларына, чет мамлекеттен атайын курстарды сатып алганга дагы мындай ошол жакча ыктадык деген дагы студенттер, окуучулар пайда болду да. Анан бул жактан жеке сектор биздин мисалы үчүн курстар, башка нерселер дагы алдыга жылды да. Ошол учурда интернатта иштеп аттым, окуучулар менен иштешип аттым да, Элистан балалык борборунда. Аякта болсо мисалы үчүн окуучулар менен иштешкенде биздин ар кайсы региондон социалдык жактан муктаж үй бүлөнүн балдары жашайт. Анан бир учурда мындай болду, баягы онлайнга өтүштөн алдын биздин кээ бирөөлөрүндө ошол смартфондор жок болду. Ал эмес кээ бир үйдө телевизор жок болгон күндөр болду. Анан ошолорду биз ар кандай бизнесмендер аркылуу, ишкерлер аркылуу ошолордун жолун таап берип, аларга телефон алып бергенге үлгүрдүк. Бирок алып берген күндөн дагы кайра алардын бирдигин толуктап туруу, айылда болсо интернет жай дегенде, кээ бир айылда бир телефон тартса экинчи кармабайт мобилдик оператор. Ошолор дагы кыйынчылык жаратты. Анан онлайн сабак берүүдө башында мисалы үчүн аябай эле оор болду. Анткени толук интернетке кире алган жок. Кээ бир видеолор жөнөтсөң мегабайттары чоң, анын баарын көчүрбөйт, көрбөйт. Анан кийин жанагы Zoom, жана башка Google'дагы платформалар колдонгандан баштап кичине жеңилдик өттү да. Ошо менен кайтарым байланыш жакшы болду. Ага чейин болсо, мисалы үчүн видео сабактар жөнөтөсүң, аны эч ким деле көрбөйт да. Эффект аз болду. Андан кийин азыр уже көнүп калышты элдер. Чыгармачыл чөйрөдө бул апааттан сыртта калган жок. Көпчүлүк эл алдында жүргөн адамдар кайрымдуулук фонддорун негиздеп, элди аралап жардам таратууну колго алышты. Мен ойлочумун кыргыз эли биз бай, анан кийин орто бай болуп жашайт деп ойлочумун да. Көрсө мен баягы ырдап жүрө берип мектепте иштейм өзүм, анан 2 оркестрде иштейм да. Мен ошол ресторандарга барып ырдап, анан оркестр менен барып филармонияларда жакшы зданияларда дагы мен ойлоп турмун. Биз ушундай эле жашайт деп. Мен мына шаардын четтерине эч чыкпап турмун. Ушунчалык баргандай эшигинен кирели ыйлагым келет да. Мисалы ушул бул жагы үч туалеттен эле дааратканадан эле чоңак жерде 7-8 баласы менен квартирада, анан 5 да баласы бар. Мындай балдарды көрдүк. Анан киреше булагы жок. Керек болсо жолдош таштап кеткен. Ыйлаган энелер көп экен. Бул да болсо Кудайдын сыноосу. Ошол пандемиянын жакшы жактары мен канчалаган боорукер жүрөк окшош инсандарды таап алдым. Эже, ага, ине, сиңди өзүгө окшогон боорукер инсандардын көбүн таап алдым. Алла ыраазы болсун ар бирине. Даткайымдар, Энис Бөлбаев айга жакшы деди. Нурсултан Майназаров өтө жакшы деди. Элим барсыңбы фонду биз апам жана мен Анжелика айга жакшы деди. Алла ыраазы болсун ар бирине. Гүлназ Чыныбек кызы жакшы деди мен билгенден. Кыскасы өнөр адамдары жөн турган жок. Баардыгы эле кайсы тарапта болсун, Ош тараптан болсо Улан Сыдыков, Кумара деген зеркало салонунун жетекчиси кызым. Биз жөнөткөн нерселердин баарын ушу Улан Сыдыков менен ошо Жазгүл, Кумара үчөө барып, ар бир областка барып тарап келип атышты. Динара Тилекеева Жалалабадтан менин шакиртим. Кыскасы Аман Ибраев, таанадамын деген баардыгы, Иманкул, Жеңиш Айтыев, эч ким сыртта калган жок. Баардыгы жапа турмак, айрыкча өнөр инсандары баягы жакшылыктын жартысы болгондуктан ушул кыйынчылык кезинде дагы тикесинен тике ушу жапа турмак баардыгы иштеп атты. Мен бир өнөр инсан жөнөтөр деп айткым келет. Мирбек Атабеков мисалы
Нурлан Насип. Кыскасы, мен ырчымын деген, чорчумун деген баардык эле өнөр инсандары барып тикесинен тик туруп атышты. Анан айтып калышты. Ошол өнөр инсандарынын арасынан ошол чыккандардын арасынан эң улуусу сиз экенсиз. Сиз чыкканда эле баардыгыбыздын баягы ичибиздеги намысыбызды ойлоп жибердиңиз дейт да. Анан ошентип баардыгыбыз түрткү болуп турдум да күнүнө. Ошого мен кубанычтамын. Себеби биз үлгү болушубуз керек. Жакшы жактарыбыз менен, кылган иштерибиз менен, олтуруп турганыбыз менен, сүйлөгөнүбүз менен, кыскасы баардык жагынан эле үлгү болсом деп эле аракет кыласың. Бирок жардам берсең, кайра эле суранышып, кайра барсаң, баары эле адамдар да башка телефондон чалып, мындай ошо үйүнө жыйнап, анан кайра магазинге өткөрүп, ошондо иренжип, көңүлүм ушунчалык ренжиткен, анан чыныгы муктаж менен мындай калп эле сурай берген адамдарды да ажырата билдик. Ошол жерде эң аянычтуусу неме деп атпайбы, бир кемпир ооруп калыптыр да, анан абалы оор болчу дейт, бир медсестранын жазганы. Анан баягы аппаратты койсо, ошол больницада свет өчүп калды дейт. Анан кийин балдары келип эле машина салып эле аппаратты алып жөнөштү дейт. Мен дагы аркасынан жеттим үйүнө дейт. Анан аппарат сайыш дейт, бирок болбой эле баягы кемпир кайтышып кетиптир. Анан көз өтүп кетейин деп жаткан убакта ошол жанында 2 самсасы менен бир наны бар экен да. Ошол баягы медсестранын атын айтып, ушуга барып берип койгула, мен аябай жашкырады, ак батамды берейин окуса деген үзүлүптүр да. Анан апасы мен уколдор сайып коюп келгем дейт. Анан аркамдан эми жакшы болуп кетер деп күтүп отурсам эле балдар ошо бир нан менен 2 самсаны көтөрүп келди да. Ошо мен кантип жейм, апамдын көзү ошол немеси көз алдында калды дейт да. Ошол нан менен самсаны мен катып койдум дейт, ошол бейишин берсин деп. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда алгачкы ирет ковид катталгандан бери вирус 87.143 кишиге жугуп, алардын ичинен 84.031 киши айыгып чыкты. Тилекке каршы 1485 кишини ажалдан арачалап калууга мүмкүн болгон жок. Дүйнө жүзүндө 40тан ашык вакцина иштелип чыгып, АКШ, Орусия жана Европа өлкөлөрүндө эмдөө эбак башталган. Бирок Кыргызстан кайсыл вакцинаны алат жана эмдөө качан башталары азырынча белгисиз. Мындан ары бүткүл адамзаты, анын ичинде кыргызстандыктар дагы COVID-19 аталган вирус менен жашоого жол табышы керек.